Кыргызстандын чыгарачылары мамлекеттик чыгараны бузган жаранды жарадар кылышты. Хоккей боюнча 4-дивизиондогу командалардын арасында дүйнөлүк чемпионат Кыргызстанда өтөт. Программабыздын жүрүшүн ушул жана башка маалыматтар түзөт. Түз эфирде мен Дөрөт Канатбеков. Саламатсыздарбы? Бүгүн Ош облусунун Араван районунун Тогуз Булак айылында жакын жердеги кыргыз-өзбек чегарасында чыр чыгып, ок атылды. Бул тууралуу кабарды мамлекеттик чегара кызматынын коомчулук менен байланыш бөлүмү кабарлады. Алдын ала маалымат боюнча кыргыз чегарачылары чегарага жакын жерде Өзбек Республикасына таандык 2 унааны токтотушкан. Чегарачылардын бул аракетин четке кагып, унаалар андан ары жүрүсүн улантканда алар эскертүү иретинде асманга ок атышкан. Ага дагы карабастан унаа кыймылынын уланта бергендиктен чегарачылар токтотуу максатында автоунаанын дөңгөлөгүнө атышкан. Натыйжада Өзбекстандын бир жараны жаракат алып, Өзбекстандын Мархамат ооруканасына жеткирилген. Окуя боюнча тез арада мамлекеттик чегара кызматынын башчысы өзбекстандык кесиптеши менен телефон аркылуу сүйлөшүү жүргүздү. Анын жүрүшүндө чегара кызматынын башчылары окуя болгон аймакка эки тараптуу иликтөө жүргүзүү үчүн чегара өкүлдөрүн жиберүү чечимин кабыл алышкан. Учурда чегарада абал туруктуу. Тез аранын ичинде Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чегара кызматынын төрагасы жана Өзбекстан Республикасынын мамлекеттик коопсуздук кызматынын төрагасынын биринчи орун басчысы чегара аскерлеринин кол башчысы менен телефон аркылуу сүйлөшүү жүргүзүлдү. Сүйлөшүүнүн жыйынтыгы боюнча ал жерге эки тараптын чегара өкүлчүлөрүн териштирүү иштерин жүргүзүү максатында жиберүү чечимин кабыл алышкан. Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чегара кызматынын Ош облусу боюнча өкүлчүлүгү менен Өзбек Республикасынын Булак башы багыты боюнча чегара өкүлдөрүнүн жолугушуусу жүрүп жатат. Кече 30 майда Чүй облусунун жана Бишкек шаарынын аймагындагы ыкчам издөө иш-чараларын жүрүшүндө 2 милиция кызматкери кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда 12 калибрдеги мылтык жана ок-дарылар, ошондой эле жасалма мамлекеттик номерларды берип жаткан жеринен Москва райондук ички иштер бөлүмүнүн криминалдык милиция кызматынын ыкчам ыйгарым укуктуу кызматкери, милициянын лейтенанты жана Чүй облусунун криминалдык милиция кызматынын жетекчисинин орун басары милициянын подполковниги колго түштү. Кармоо учурунда ВАЗ-2107 үлгүсүндөгү унаасы менен качып кетүүгө аракет жасап, анын кесепетинен ыкчам топтун унаасы менен кагышкан. Кылмыштуу топту КР уюштурган. Алар калк керектөөчү товарларды дөңүнө жана чекени саткан жеке ишкерлер менен коңшу мамлекеттерден ири өлчөмдөгү акча каражаттарын аткезчилик жол менен ташыган тараптарга кол салууну көздөп жатышкан. Кармалгандар УКМКнын убактылуу кармоочу жайына камакка алынды. Сокулук районунда муунуп каза болгон 2 адамдын сөөгү табылды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматтарга караганда 25 майда Сокул райондук ички иштер бөлүмүнө жергиликтүү тургундар 2 адамдын сөөгү табылгандыгын айтышкан. 2 кишинин сөөгү бакка асылып турган жерден табылды. Каза болгондордун бири Сокулук районунун 19 жаштагы тургуну, ал эми экинчиси Нарын областына караштуу Кочкор районунун 16 жаштагы тургуну экени аныкталды. Милиция окуянын жагдайларын аныктоодо. Керектүү экспертиза дайындалды. Президент Сооронбай Жээнбеков 30 майда Индия Республикасына иш сапарынын алкагында Индиянын премьер-министри Нарендра Моди менен жолугушту. Эске салсак, мамлекет башчысы Индияга Нарендра Модинин чакыруусу менен анын инаугурациясына катышуу үчүн барган. Сооронбай Жээнбеков Нарендра Модини Бхаратия Джаната партиясынын парламенттик шайлоодогу ишенимдүү жеңиши менен жана Нарендра Модини Индиянын премьер-министри болуп кайра шайланышы менен коттуктады. Ал Нарендра Модини Кыргызстанда жакында болуп турчу расмий визити менен күтүп жатышкандыгын эске салып, визит жогорку деңгээлде жемиштүү жана ийгиликтүү өтөрүнө ишенимин билдирди. Нарендра Моди куттуктоолор үчүн ыраазычылык билдирип, Кыргызстан жана Индия ар тараптуу кызматташуунун көп жылдык мамилелерине дос өлкөлөр экендигин баса белгиледи. Ал Индия тарап Кыргызстан менен ар тараптуу мамилелердин мындан аркы өнүгүүсүнө кызыктар экендигин айтты. Президент Сооронбай Жээнбеков жана премьер-министр Нарендра Моди эки тараптуу жана эл аралык уюмдардын алкагында кызматташтыктын кеңир аспекттери боюнча маселелерди талкуулашты.
Улуттар аралык ынтымак достукту ширетип, Кыргызстандын бүтүмдүгүн сактоого ар бир кыргыз жеринде жашаган жарандын милдети. Мындай уран астында Ош облусунун Өзгөн районундагы Мырзаке айылында чоң самал өттү. Улуу Рамазан айында чогулган улуу кечүүнүн баары ынтымак биримдикти ширеттөөгө чакырды. Уландысы кийинки сюжетте. Халктын жана жаштардын биримдиги бул өлкөнүн тынчтыгы. Мындай баян Өзгөн районундагы Мырзаке айылында айтылды. Айыл мечитине чогулган улуу кичилерге дин өкүлдөрү бүгүн калктар арасындагы биримдикте достукту ширеттөөгө ар бир жаранды салым кошууга чакырды. Мусулманчылыкта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан экен, эгер мусулман улутка бөлүнгөн болсо, ал биздин катарда эмес. Мен айтат элем, биз эч кандай улутка эмес, уруучулукка эмес, айылга эмес, көчөгө эмес. Биз бир эле кыргызстандык болуп өрүнөбүз. Биримдикке багытталган баянга чогулгандардын көпчүлүгүн жаштар түздү. Ал эми аталган айылдын тургуну Мирлан Базарбаев. Айыл жаштары ар кандай пайдасыз, негизсиз адаттардан арылса дейт. Андан көрө жаштар биригип, күч-кубатын, аракетин пайдалуу жана өлкөнү өнүктүрүүгө жумшаса деген пикирде. Ушу жогоруда айтылган маселелерге амал кылганга Аллахым толук мүмкүнчүлүк берсин. Ынтымакчылыкты бекем болушун иншалла. Аллах силерге разы болсун, экине бактылык берсин. Ушундай талашып өткөзүлүп аткан ифтар, башка толгон токой жакшы иштер мамлекетибиздин алдыга кетип аткан, өсүп аткан, өнүп аткан, алдыга көп ниеттерди коюп аткан жакшылыктарына биз шүгүр деп, элибиз, журтубуз ушул улуу Рамазанда дайым дуа кылып турайлы. Улуу Рамазан айындагы самалыкта калктын чагымчыл аракеттерге алдыр болсу керектиги дагы айтылды. Бири-бирибиз менен бир тууган болуп, барды келди болуп жашасак, дагы мамлекетибиз өнүкүп, журтубузда береке болот иншалла. Кыргызстаныбыз тынч болуп, чогуу эмики айларга дагы, эмики жылдарга дагы чогуу ушу Рамазан айыны күтүп алууга бардыгыбызга насип этсин. Жергиликтүү бийликтин билдирүүсүндө бүгүнкү күндө ар бир айыл аймактарда элдин ынтымак биримдигине өзгөчө маани берилүүдө. Ынтымак болсо элиңде, ырыскы жайнаар жериңде дейт. Мына ынтымактуу эл болсок, Кудай бурса, Кыргызстан Азия чөлкөмүндө эмес, дүйнө жүзүндө эң маданияттуу, эң ырыскылуу, эң мындай өнүккөн мамлекеттерден болобуз. Учурда Кыргызстанда 120 ашуун улуттун өкүлдөрү жашайт. Мимоза Жаныбек кызы, Кымбатбек Абдисамат уулу, ынтымак. Садака бере турган адам таппай каласыңар дейт, Кудай кааласа иншалла. Хоккей боюнча 4-чү дивизиондогу командалардын арасында дүнөлүк чемпионат Кыргызстанда өтөт. Бул тууралуу кечээ эл аралык хоккей федерациясынын өткөргөн жыйынында маалым болду. Турнир Бишкек шаарында 2020 жылы 2-8 мартта өтөт. Мелдешке Кыргызстан, Кувейт, Малайзия жана Филиппин өлкөлөрүнүн командалары катышат. 2019 жылга чейин эл аралык хоккей федерациясы дагы 3 дивизиондо жарышта өтүп келген. Кыргызстандын курамасы 3-чү дивизионго катышуу укугуна ээ болуу үчүн Бириккен Араб Эмираттарынын курама командасы менен ойногон. 2020 жылы эл аралык хоккей федерациясы 4-чү дивизиондогу түзүп, турнир Кыргызстанда өткөрүлмөкчү. Мына ушундай жаңылыктар кабарлардын кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайт. Дагы башка маалыматтар ынтымактын өздүк сайтына дагы жайгаштырылат. Сайтыбыздын дареги ынтымак @. Алдыда ай тууралуу маалымат бар. Саламатта калыңыздар.